Өзгөчө жылкылар мекендештерим кулактары тыңкыйып, кучагым ачкан сайын булар дагы мени күтүп турган кези. Калиме айтып барбасаң дароо качат да кулактары тыңкыйып булардын. Машалла, табаракалла. Өзгөчө жылкылар мекендештерим. Булардын кооздугун караңыз, булардын көркөмдүүлүгүн караңыз, а? Жылкынын этин жесе болобу деген темада, жылкынын этин жесе болобу өзү? Да, шариятыбызда адал кылынган эттердин катарында жылкы эти кирет. Жылкынын эти жесе болот. Бирок Түркияга барсаңыз, түрктөрдө арам катары карашат да жылкынын этин. Неге десеңиз, Османилер доорунда тыюу салынган. Элдеги ат элде тура берет, бирок согуш чыгып калса мамлекетке бересиң деген мыйзам болгон. Ошондуктан атты союуга, этин жешке, мындайча айтканда, өтө катуу чаралар колдонулган да. Ошондуктан жылкылар ар дайым керек жаныбарлар, буларды сакташыбыз керек. Этсиз калайлы, бирок жылкысыз калбайлы деген тема бар да мекендештерим. Ошондой экен, жылкыларга жылуу мамиле кылайлы, аларды сактайлы, көбөйтөйлү, өзгөчө кирешелүү бизнестердин катарына ушул жылкы бизнес кирет мекендешим. Жылкыга жакын болойлу. Бак.